Республикалык илимий методикалык борбору учурдагы мыйзам талабына ылайык өлкөбүздө колледждерде, башталгыч кесиптик лицейлерде иштеген мугалим эмес адистерди мугалимдик кесипке даярдап, педагогдук чеберчиликтин сырларын окуткан атайын курстан өткөрүштү. Ага өлкөбүздөгү билим берүү мекемелеринен 71 адис келген. Булардын бардыгынын педагогикалык билими болбогону менен бир топ жылдан бери балдарга сабак берип, мугалим болуп иштегендер. Эң кенжебиз 21 жашта, Акинай. Эң улуубуз 60-тан ашкан. Мына кайсы жашта болбосун да окуйлуу деп аракет кылганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бардыгыңыздар эң жакшы өнөр тармагында иштеп жүргөнсүңөр. Бирок мугалимдикти кесипти буйруса, мына министерствонун бекиткен көйлүгүнүн негизинде бүгүн ээ болосуздар. Ошону чын жүрөктөн куттуктайм. Адистердин айтымында мындай курстарды уюштуруунун дагы бир себеби өткөн жылдары мектеп жетекчилигине жарыялаган конкурста бир топ мыкты талапкерлер педагогика менен психологиядан тесттен өтпөй калган. Ошон үчүн да мектепте иштеген адистер үчүн ушундай окутуу курстарынын пайдасы чоң. Бул жолу аталган борборду аралыктан окуп, экзаменин ийгиликтүү тапшырган адистер мугалим деген көөлүккө ээ болушту. Өзүңүздөр билесиздер, 20дан көбүрөөк вакансия бар директордун ордуна. Азыркы эми алган билимиңердер менен ошол тесттерге катышып, буюрса сиздер да жакшы жетекчи болот деп мен ишенем. Ушул алган билимиңер ушул тесттен өткөнгө да жакшы бир өбөлгө түзүп берди десем жаңылышпайм. Деги эле кесиптердин төрөсү болгон мугалим деген сөзүнүн даражасын мугалимдик көөлүккө ээ болгондорду куттуктаган кыргыз тили коомунун президенти Райымжан Курбановдун ыр саптарында таамай айтылды. Өсүс өсүмдүктүн айдан, күндөн, өлкөнүн өсүү жагы мугалимден, жертин шар мамыт мисал кылым мурун турмуштун канча сөрүн туя билген, билимдүү жана акылдуу жана сезгич жашоонун керемети мугалим сен. Автордун мугалимдик кесипти даңазалаган ыр саптары биринин артынан бири коюлуп, ар бир мектепте иштеген адистердин маанайын ачып, сыймыкка бөлөгөндөй болду. Курста чач тарач, ширетүүчү, токар, тигүүчү өңдүү башка кесиптин ээлери окушту. Бирок педагогикалык сабаты жок. Кемчиликтери болуп калат. Психологияны билбейт. Мындай возрастной психологияны билбейт. Ошолорду эске алып, биз ошол колледждерде, лицейлерде окуп аткан мугалим эмес специалисттерди бардыгын чогултуп, биз 2 жылдан бери окутуп, мугалим деген кесип берип келатабыз. 6 ай аралыктан курстан окугандан кийин борборго келип, экзамендерин ийгиликтүү тапшыргандар өздөрүнүн окуткан мугалимдерине ыраазычылыктарын да билдиришти. Бул жерден биз педагогикалык чеберчиликти, психологияны, ошондой эле теория, методика преподавания деген сабактарды өттүк. Бул жерде негизинен ушул сабак берүүчү аябай бир жакшы билимдерди алдык десек жаңылышпайм. Ушул өзүмдүн атымдан жана жалпы группалаштар деп тамашалап коет атабыз, группалашпыз да. Баарынын атынан республикалык илимий методикалык борборуна, ушул биздин билим берүү жана илим министрлигине аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Сегодня такой приятный день. Бүгүн ушундай жагымдуу күн. Бардык республикалык илимий методикалык борбордогу бизди окуткан окутуучуларга ыраазычылыгыбызды айтабыз. Абдан кызыктуу сабактар болду. Өзүбүзгө керектүү билим алдык. Бүгүн мынтип алган билимибизди тастыктаган документтерди алып кубанып турабыз. Бул балдарды окутууда абдан кереги тиет деп ойлойм. Биз өзүбүз деле буну алып калбай балдарга бергенге аракет кылабыз. Рахмат, бизге сонун мотивацияларды беришти, жакшы нерселерди үйрөттү, бизге сонун кызмат көрсөтүштү. Курста окутулган 680 сааттык сабакты Кыргызстанда эң алдыңкы педагогдор өткөн. Балдарга билим берүүнүн сапатын арттыруу максатында жыл сайын 100га жакын мектепте иштеген мугалим эмес кесип ээлерин окутуу аталган борбордо салтка айланган. Андыктан окутуу курстары мындан ары да улантыла бермекчи. Калия Карыбекова, Урмат Жумагазы уулу, билим жаңылыктарына.